Мындай да жашоодо ийгиликтүү болуунун, бактылуу болуунун, талайлуу болуунун сырлары көп. Ошонун бирөө ибадатта катылган. Айтайын дегеним, биздин мен мына тишими суурудум эле, ошого сакоо болуп сүйлөй албай атам, бирок ошол нерсе дагы сиздер үчүн ушул видеону жазып чыгарып коеюн дейм. Күндөлүк турмушуңуздарда пайда берсин деп. Айтайын дегеним, Аюп пайгамбарды бардыгыңыздар билесиздер. Пайгамбарлар жөнүндө укканыбызда, пайгамбарлар жөнүндө ой жүгүрткөнүбүздө эң биринчи биздин башыбызга бул жарыктык дүйнөдө ошондой улуу адамдар жашап өткөндүгүнө этибар беребиз жана өрнөк алабыз, үлгү алабыз. Эми ушу Аюп пайгамбар жөнүндө айта турган болчу болсом, бардыгыңыздар эле билесиздер, ал пайгамбардын өтө катуу чоң айкы сууруга жолугуп калып кыйналганын жана башка окуяларын бардыгыңыздар билесиздер. Менин айтайын дегеним, ошол Аюп алейхисалам кандай адам болгон, ошол жөнүндө айткым келет. Ал адам өзүнүн заманында ошол учурда өтө бай адам болгон, өтө бактылуу адам болгон, өтө даанышман адам болгон, анан өтө такыба адам болгон, өтө адамгерчиликтүү, өтө момун адам болгон. Кыскасы, Алла Таалага жаккан асыл сапаттары көп болгон. Ошентип бай болуп, өркүнү өсүп, пайгамбар болуп, Алланын алдында өзүнүн милдетин аткарып, жакшынакай болуп эле жашап атканда, Налате шайтан келип айтат: бул Аюп эмне үчүн ушундай ибадатчыл, такыба, эмне үчүн мынчалык сонун адам? Булчу бай да, ошон үчүн сага ибадат кылат, сыйынат, сага жалынат, ушундай жакшы да. Ошон үчүн алып койгон эле мал мүлкүн дароо кейип кепчип, арызданып баштайт, ибадатын дагы токтотуп коет дейт. Ошондой улуу замандарда, улуу күндөрдө ушундай окуялар болуп өткөн. Анан Алла Таала анын мал мүлкүн жок кылып коет. Бирок анда деле ибадатынан калбай, кадимкидей эч нерсе болбогондой жашоосун улантып, такыба болуп, Алла Тааланын дини эмнени талап кылса, ошону аткарып жүрө берет. Налат шайтан айтат: бул өтө кыйтыр адам да. Булчу неге минтип жүрөт? Булчу балдары бар да, балдары көп да бунун. Ошондон дем алып, ушинтип атат деп биягынан баштайт. Кыскасы, кыйынчылыктар келип, ошентип минуска кетип дегендей боло берет. Акыры